кутмандуу кечиңиздер менен. Сары сана ойдон алыс, сарамжалдуу сөзгө калыс, улуу элдин нарк насилин унутта калтырбай колдогон, уучу акынга, уурту акылга толгон, кадырман кыргыз калкым, амансыздарбы? Алыскы жерде аз да болсо күнүмдүк көйгөйдү унутуп, көөдөрүңүздү көлкүлдөгөн ыр саптарына толтуруп, ыр ааламына сапарлаш болуп, жан дүйнөңүздү арулап кетсин деген изги тилектер менен сиздерди чакырганбыз. Оттой ысып денелер, чоктой кызып делебе, о окурман сиз үчүн ырдан астык кемеге. Кемегеде улуу от кандай күйөт көрүңүз, акындардын жүрөгү кандай сүйөт көрүңүз. Анда эмесе бүгүнкү ыр канатын сермеген поэзия кечесин ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн адабият майрамы. Желбирейт экен буйруса Тургунай Тайлакованын байрагы. Анда эмесе бүгүнкү сиздерди чогултуп жакшынакай кече уюштуруу болуп турган себепчиси болгон кызыбызды сиздер менен тааныштырып, алдыңыздарга чакырып алууга уруксат этиңиздер. Тургунай Тайлакова, Аруу Адаби клубунун Ноокат району боюнча координатору, ыйык тил, Даткайым медальдарынын ээси, Сезим ыргактары аттуу китептин автору, клубтун активдүү мүчөсү, айтылуу Ноокат жергесинин кызы, Албончоктой эки сүймөнчүктүү кыздын энеси жана бүгүнкү өзгөчө табитте жазылган, өзгөчө аталыштагы күзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу китептин автору. Тосуп алыңыздар. Тылдат аткарат, эркиме койбой жазгын деп экөөлөп мени башкарат. Мына ушундай калем менен кагазды курдаш кылып келген Тургунай Тайлаковага алгачкы микрофонду узатып коюуга уруксат этиңиздер. Жайдар мүнөз кеңпейил, жалпы журтум агайын, таазим кылып баш ийип саламдашып алайын. Кабак ачык жөнүмдөй калың журтум агайын, ак тилектен ырайтып амандашып алайын. Ноокат деген жерденмин, Төлдөс деген элденмин, эл катары Москвага иштегени келген. Жумуш менен бирдикте ырлар жазып жүрөмүн, ыр ааламда жашаймын, ырлар менин жүрөгүм. Жетелейин бүгүн бир, жер шаарын бүт айлантып, поэзия кайрыкка мен сиздерди шаңдантып. Жыйып сезим сырларын жыйнак кылып чыгардым, чагылдырган жашоонун ар темасын ырларым. Көз жүгүртүп окууга китебимди алыңыз, мен сыйлаган сүйүктүү окурман болуп калыңыз. Деп ойлойм. Аруу болсо ыр дүйнөнүн жолдору, албан эмгек, өлбөстүктүн коргону, жазып өткүндөй биз өтөрбүз дүйнөдөн, жазган ырлар жашап калса болгону, жазган ырлар жашап калса болгону. Мына ушундай ырларын түгөлүккө калтыргысы келген Тургунай Тайлакованын алгачкы саламдашуусуна күбө болдуңуздар. Албетте китеп жазган адам түшүнөт да. 9 жылдап толготкон учурлар болот. Анан ошону жарыкка чыгарып алганда кадимкидей толкундайсың. Азыр Тургунайдын толкундаганына эч капа болбосоңуздар да болот. Анын үстүнө азыркы жазган ыры жолдо келатып, автобуста жазылган жаңы ыр шилтемдер. Сиздерге жакшынакай жаңы жазып келаткан. Улуу тоого чыкканбы жүрөк үнүн уккан барбы дешет. Жыйылып келген кезиңер жүрөктөн. Тургунай Тайлакованын алгачкы ушул ырын окуугалар деп аталып калганына жооп кылганча ушул ырды сураналы күзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу ырын автордун өзүнүн окуусунда угалы. Кандай дейсиздер? Алмалар күздүн күнү жерге түшүп жалбырап,
Эң калат боз топурак талаалар. Кези келсе бүчүр байлап кайрадан күзүндө да гүлдөйт экен алмалар. Сыдырын жел алып беттен эркелеп, алыс учуп сапырылып санаалар. Жолун болгур шашпа мезгилдегенсип күзүндө да гүлдөйт экен алмалар. Жаңгыр төгүп, нөшөр болуп куюлуп, шамал куюн суук менен барабар. Моюн сунуп убакытка баш бербей, күзүндө да гүлдөйт экен алмалар. Кезек менен жыл мезгили алмашып, жер огунда тегеленип айланат. Кеч күздөгү бышкан кызыл алманы жеген элем көп жыл мурун жалмалап. Даам өзгөчө татып көрсөм таңдайда, ээрип кеткен эстеп дане келемин. Күн мезгили, күз мезгили узак болсо бышат деп чоң элемден уккаманын себебин. Күздүн күнү жерге түшүп жалбырак, эң калат боз топурак талаалар. Кези келсе бүчүр байлап кайрадан күзүндө да гүлдөйт экен алмалар. Анда эмесе сиздерге мекенге эсен баралы деген ырымды окуп берип коеюн. Эзилип иште армандар, энеси затып актаңдар, чоңоюп жатат айылда мээримге тойбой жаш балдар. Арылбай такыр армандар, атасы затып актаңдар, тааныбай кетпей атасын тайтайлап жаңа баскандар. Бүгүнкү күндүн кабары бош калды бакыт аралы, көрүшпөй көпкө апасын ачылбайт балдар кабагы. Акча кеп максат коюшкан, мигранттар жүрөк ооруткан, кусалык толо көзүндө каттаган артын коюу чаң. От өчпөй бирок кемеге, көтөрүп уук кереге, өстүрүп уул кыз чоңойткон небере багат чоң эне. Түнөргөн булут үстүндө көгөргөн көкмөк асман бар. Үмүтүн үзбөй жол карап, энесин күтөт жаш балдар. Шум ажал алып арадан түбөлүп барбай калган бар. Алыстан бир күн келет деп атасын күтөт жаш балдар. Балжыктын жыттап балдардын жаркырап жансын акшамдар. Аман эсен баралы чепелде иштеп жаткандар. Чоңоюп жатат айылда мээримге тойду жаш балдар. Даярсыңарбы? Мен баштай берейин. Бүгүн мында Аруу дүйнө клубу жакшынакай бир саам алып баштайбыз. Туум китепке тушоо кесип тайтайлап, андан ары мүдүрүлбөй бас дейбиз. Андай болсо, Тургунайдын көзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу китебинин тушоосун кесип алалы. Келе кой Тургунай. Жакшыраак колдоп колчаап турабыз. Акырында тапшырат, ойлонсун, толгонсун кимге тапшырат, же сага дагы тапшырабыз, Нуржамал сен деле кече өткөрчү деп. Тургунайды ушул жерде жалаң тааныгандар келип отурасыңар, аста сүйлөйт, жай басат мага окшоп. Аста басып, сүйлөгөнү акырын, капалантып албайын деп жакынын, тосуп алгын, коштоп, кол чаап калайык, тоолук элдин, токтоо мүнөз акынын. Акындыктын мен өзү билбейм башкалар, бирок мени акын десем денем чымырай берет да. Али көнө элекмин ушул сөзгө, бирок элдерди акын деп айта берем. Ушул акындыктын жолунда жүрөбүз десек болот. Ушул акындыктын поэзия чыйырын кичине салмыш этип, аракет кылып дегендей. Мына ошондой аракеттердин күчтүүсүнөн жасап жүргөн кыздарыбыздын бири Тургунай Тайлакова. Тургунай Тайлакованын Көзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу китеби бизде сатылбайт. Көрүндүк эле алабыз. Так что көрүндүгүн берип, китепти алып, баракта олтурганга биз уруксаат беребиз. Анда эмесе Тургунай Тайлакованын ырларынан окуп берүү үчүн даяр ким даяр?
Биз атайын сурандык эле, жакшылык даярсыңбы? Келе кой. Калемгерлеринин бири өзүн дагы бир жолу силердин алдыңарда тааныштырып койсун. Москвага жакында эле келди, ошондуктан кээ бир кечилерибизге катыша албай калат. Калган себептерин өзү түшүндүрүп, Тургунайдын ырларынан окуп берип коесуң, Саламатсыздарбы, урматтуу ушул кечеге келген коноктор. Силерге Тургунай эжемдин ырларын окуп берейин. Апакемдин колдору. Бырыш баскан апакемдин колдору. Сүйүү, мээнет, түйшүктөр бар ал колдо. Маңдайымда колдорунун изи бар, жылытканга көңүл муздап тоңгондо. Апакемдин колдору, алтын колдор, канча эмгек, канча көз жаш арчыган, колдорумда колдорунун изи бар, кубат алам манжалардын табынан. Апакемдин колдору өзгөчө кол, тамак берип, азык түлүк ташыган, жылуу жумшак издери бар чачымда, сылагандай бала кезде башымда. Бырыш баскан апакемдин колдору, тамырлары окшоп өмүр боолору, чоңойсомда бала кездей сезимде, жан балем деп жүрөгүнүн соккону. Чоңойсомда бала кездей сезимде, жан балам деп жүрөгүнүн соккону. Актор Тургунай Байбеков. Сен жөнүндө ойлобойн десем деле, түйшүмдө түйшүктөнүп кирип алдың, билдирбей жүрсем дагы кусалыгым, түшүмдө кучактадың, билип алдың. Сен эми унутайын десем дагы, айыккан жүрөгүмдү тилип алдың, үшүдүм берчи мага жамынчың деп, түшүмдө кийимимди кийип алдың. Сен жөнүндө сөз кылбайын десем дагы, кайырмага кайрадан илип алдың, түшүмдө жакын келип колум кармап, кайгырып жүрөгүмдү билип алдың. Бүгүн бизде дагы бир ыр сүйгөн жандар келип отурат. Тургунайдын ошол бүгүнкү адабий кечесин коштоп, колдоп, бул Москвадагы Москва кайрыктары адабий клубу. Адабий клуб ырларды жазып келишкен, ар убак элге кызматын кылат аябай. Тосуп алам да Москва кайрыктарын, бул алакан чаап, аларга бүгүн аянбай. Москва кайрыктары клубунун көрүнүктүү өкүлдөрү Эрнест Кайымов жана Базаргүл Кожоев, ошондой эле Ильяс жигитибиз жана бул жигит кыздарыбыз Эрнест жана Базаргүл Москвадагы, Кыргызстандагы кыргыз тил коомунун Москва өкүлчүлүгү боюнча дагы мүчөсү болуп эсептелишет. Бүгүнкү биздин кечебизге Эрнест бай, куш келипсиңер. Силерден элдин алдында үзүр сурайбыз кеч баштаганыбыз үчүн. Эки окурман келсе дагы биз үчүн жакшы нерсе, ошондуктан эки адам болсо да келип калсынчы деп. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу калемдешим. Мен чындыгында бүгүн сүйүнүп отурабыз. Бизде Москва жергесинде эки чоң адабий клуб болсо, Аруу дүйнө адабий клубу, анан Москва кайрыктары деген адабий клуб бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Чындыгында бул эки адабий клубтун бизге баягы орусча айтканда конкурент деп коет, конкурент акындарыбыз отурат. Биз бири-бирибизге конкурент, бул негизи жакшы нерсе экен. Ошо конкурент акынын менен бүгүн ушу кубанып отурам. Чындыгында аябай кубанычтамын. Кутебиң куттуу болсун, ургачы болсун, артынан төрөп жакшы балдарды жаратсын. Ошо жакшы, ыраазымын. Рахмат сага. Мен ушу акын кызыбыздын Сенбай китепке жакын болгон үчүн китепкана деген ыры бар экен. Ушу китепкананы окуп берейин. Китепкана ичи толо жаңырык. Жашайт анда жазуучу үнү жаңырып. Акын жатат текчелердин үстүндө, өлбөс тамга, тарыха из калтырып. Кирип барсаң токтогулдун элеси,
Айтматовдун Нургазы ак кемеси эргүү алып чөккөн көңүл көтөрөт. Алы колдун ыр дүйнөсү деймеси. Китепкана билим ичи толтура, Манас жүрөт найза кармап колуна, Руставели, Пушкин, Омар Бальзагы араласаң, ауырасың сонунда. Китепкана сөз байлыгын өстүрөт, канчалаган көрөгөчтөр көз жүрөт. Китеп окуп кыдырасың ааламды, билек эмес, билим андан күчтүүрөөк. Китепкана мен жактырган жерелең, каармандар мага жаккан жакпаган, ар биринен таалим алып алымча, мен жашоонун чоң жолуна аттангам. Ар биринен таалим алып алымча, мен жашоонун чоң жолуна аттангам. Дагы бир түп болсун деп дагы экинчи ырымды окуп коеюн. Ал окууга дейт. Таасир алып таамай жазган ырыңдан, тоңгон кезде илемине жылангам. Тааныш сапты жазсам сага кечиргиң, таарынбачы бөлүшкөнгө сырыңдан. Түрмөктөрүң тизилишет басып жай, түбүң түшкүр бул дүйнөнү айыптай. Тирүү болсоң тизип ырдын шуурусун, же кеттиңби кайрылбаган айыптай. Билем ырың билеги күч жигиттей, жибир кагың таап алчу ийиттей, көңүлдөргө көөдөндөргө катылган, жанымдайым өчпөй туруп биликтей. Акыным ай, ырың жандын курбалы, сүйүүдөгү жаштык отун жылдары, азабыда арзусуда бүтпөгөн сенин ырың кош жүрөктүн дастаны. Азабыда арзусуда бүтпөгөн сенин ырың кош жүрөктүн дастаны. Рахмат. Калемдешим Тургунай Тайракова. Бүгүн эң сонун күн болуп атат. Эмнеге дегенде бул китептин ачылышы өздүк кече болуп атат. Не дейбиз, чыгармачылык ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар, бардыңыздар. Мен ушул кичинекей автордук китебим бар эле, ошону белек катары берип коеюн. Ырларынан бир ырды окуп берейин. Адам бол деп жазылган ыр бар экен. Ушул бул адам бол деген сөз дагы адам баласына жакыныраак сөз болуш керек. Себеби ар бир адам болгондон кийин адам болуп жашаш керек, адам болуп жашап өтүш керек деп ойлойм. Дүйнөдө боору бүтүн адамдар аз. Акыйкатка таштаган кадамдар аз. Чулганган кою чаңдын арасында тойбогон курсактары акчага ач. Мөңгүлүү чокулар көп эрибеген, чиновникте чөнтөктөр көп кемибеген, пайдасын керешенин бүт сиңирип, жайлоонун чөптөрүндөй тегиздеген, караңгы көп, жарыгы аз, жаркыраган, болуш кыйын чыныгы жаркын адам, мыйзамсыз ээленген жерлер жатат, качып кеткен хандардан мурас калган. Адам бол, адамдыкты айкындаган, көзүң чалат колду кол тааныбаган, бөгөт жок, болгондо эмес төбөлдөргө мүлкү көп, өзүн өзү каржылаган. Адам бол, адамдыкты бийик тутуп, адам бол, аткар, айтпа, сөздү курук, адамдык касиеттен айрылбагын, тоскоол болуп турса да жолуң буулуп. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер коноктор, урматтуу эчеке. Байрамыңыз менен куттуктайбыз. Сизге чын ден соолук каалайбыз. Албан ийгиликтерди. Тургунай Тайлакова. Өзгөрбө досум. Өзгөрбө досум, өзгөрбө сенден суранам. Мага берген кайда сенин убадаң, башым жетип турса дагы асманга. Кептериң кайда, өзгөрбөйм деп айткан. Ынсап намыс абийирге буланган. Өзгөрбө досум, өзгөрбө сенден суранам. Салмагы оор таштардай тоодон кулаган, сен үчүн дайым даярмын деген кептериң
кыйынчылык мезгилдерге көрсөтүп далилдеп койчу, болбосо кантип биле алам. Өзгөрбө досум, өзүмдөн чыккан өрт болуп, өзөктөн чыгат өкүнүч кайга топтолуп, керек бир кезде карадың таппай каламын, кетесиң кайда, көрүнбөй мага жок болуп. Андыймын издеп, бир атылып алсам деп, мылтыгым майлап, атылбай калган ок болуп. Андыймын издеп, бир атылып алсам деп, мылтыгым майлап, атылбай калган ок болуп. Рахмат, урматтуу калемдеш достор, чоң рахмат ушундай бизге бир жарык маанай тартуулаганыңар үчүн. Анда эмесе алдыңарда Абды мырза өз обонун созсом дейт, эл уулу болуп дайыма эмгегимди кошсом дейт. Алдыңыздарга аккордеону менен биздин жакшы тааныш жигитибиз, таланттуу жигитибиз Абды Суеркулов мырзаны чакырып коеюн. Ушул Тургунай Тайлооков айжебиздин майрамына куш келипсиздер. Не дейсиз? Эжеке сизге узун өмүр, бекем ден соолук, дагы көп китептер жарата бериң. Сиздин ырларыңыз айтылуу Рыспай Абдыкадыровдун, Асанкалы Керимбаевдин дей оончулардын көзүнө чалынып, аябай жакшы оондор жазылсын. Ошондо сиз дагы көбүрөөк таанылат болушуңуз керек. Ошол азыр Кадралы Артыковдун Барам сага деген ырын ырдап берейин. Бышкан кезде асмандан бүркүт шаңшып учкан кезде сабайларын сенсеткен ак кайыңдар самашып сагынышымды самашып сагынышымды уккан кезде барам сага. Дүнүдөн кымбатын элдирилигин дагы эле келе берет эркелегин сезимдер алга шашат алып учат апакем тосуп алат жайып учат сезимдер алга шашат алып учат апакем тосуп алат жайып учат өмүрүммен тилеймин Кудай берет атасыз жетим кылып сынай берет бактыңыз аталуудан кем кылбастан ырырдан сизге арнап жазам дастан бактыңыз аталуудан кем кылбастан ырырдан сизге арнап жазам дастан. Жетелеп баг içinde ne береңди күтөмүн улуң басты дегенimdi кымбаты бейгым алтын апам кучактап тосуп
тосуп алчы бара жатам. Кымбатым эң айыгым алтын апам кучактап тосуп алчы бара жатам. Ушундай жолугушуу автордук кечеге Тургунайдын жакын саналаштары, Тургунайдын чыгармачылыгын баалаган инсандар келип отурат деп түшүнүп жатабыз. Мына ушундай эжекелерибизден бирисин алдыңарга чакырып коелу. Дос тууган келдик чогулуп бүгүн кечеге. Тургунайга куттук айтып коелу деп таасир алып ырларынан баарыбыз тартуу кылган кечеге күбө бололу деп келип отурган эжекелерибиздин бири Назира Сакенова. Көптөгөн белгилүү номинациялардын ээси, жылдын мыкты айымы, жылдын мыкты жетекчиси номинациясынын жеңүүчүсү, Кыргызстанга белгилүү педагог, өнүктүрүүчү, тренер, мотиватор, новатор Назира Сакенова эжекебизди чакырабыз. Тургунайдын Москвадан тапкан эжекеси. Кутмандуу кушуга кечиңиздер менен, урматтуу ыр күйөрмандары, ырды сүйгөндөр, мен ойлойм бул жерде жөн эле адамдар, жөн эле убактысын коротуп келип калбайт. Ушундай бир ырдын түйшүгү менен түмөндөгөн түйшүктү тартып, түн уйкуларын бөлүп, ыр менен уктап, ыр менен уйгонгондор, куш келипсиздер. Урматтуу Тургунай Тайлакова, бул менин мындайча айтканда устат атаңдан улук дейт. Менин ушул педагогикалык чыгармачылыгымда ушундай бир ишмердүүлүгүмө жетишүүнө, чыгаан педагог болушума чоң таасирин калтырган Карамат деген эжекемдин кызы да. Ошон үчүн мен бул жерге келгениме жакында эле болду, азыр эле убакыт болду. Ушундай сенин аябай толкунданып атам. Ушундай бир ачылуу, күзүндө гүлдөгөн алмалар деген баягындай эсте кала турган бир жакшы ыр китебиңин ачылышына күбө болуп атканыма аябай кубанычтамын. Тургунай, мындан ары ийгиликтер болсун. Деги эле мекенди сагынган адамдар ушундай болот, баягы улутун өзүнүн мекенине арнап жөн эле жатпай, сен өзүңүн мекениңе чоң иш кылдың деп ойлоймун да. Ыр менен көңүл кубанткан, ыр менен күлүп, ыр менен кечки сыр ачкан, таланты ташкан акын кыз сиңдим Тургунай. Ыр суусун алган чыгармачылык булактан, жашоонун сырын, жаратылыш көркөмүн жан сырдаш кылып, ыр багында гүлдөткөн, талыкпай ырлар жаза бер сиңдим Тургунай. Тагдырын айтып табышмактуу түнөктүн. Бар болуңуздар. Рахмат, Назира айым, сиздин дагы ошол чыгармачылык, педагогикалык чыгармачылыгыңыз арта берсин. Бизге сиздей күчтүү мугалимдер дайыма керек. Анткени биз кыргыздар билим менен, илим менен алдыга чыгып кете алабыз. Поэзия, чалкып жаткан көлүм сен, поэзия мага жашоо өмүр сен, поэзия жарык чачкан таңым сен, поэзия бүт жан дүйнөм, баарым сен. Тургунайдын поэзия дүйнөсүн аралап келүү үчүн алдыңыздарга Ары дүйнө адабий клубунун мүчөлөрүнөн Нуржамал Айтбаева жана Улара Авазбекованы чакырабыз. Келгилеңиздер. Ары дүйнө түштүк аймактык бөлүмүнүн координатору, ошондой эле ыйык тил, дапкайым, алатуу айымы аттуу медалдардын ээси, 2 китептин автору. Ал эми Улара Авазбекова бизге мүчө болгонуна аз эле убакыт болсо дагы өзүнүн биринчи Ырбелек аттуу апасына арналган китебин чыгарууга үлгүргөн Ары дүйнөнүн активдүү тарсылдаган мүчөлөрүнүн бири. Анда тарсылап да кол чаап кыздарды тосуп алабыз.
кечиңиздер менен. Урматтуу Тургунай Тайлакова, сен көптөн бери күткөн бүгүнкү эң бактылуу күндөрүңдүн бири экен. Куттуктайм. Ушу жакшынакай күзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу китебиң жарыкка келип, өмүрүн дагы улап баштады буйруса. Ушул жерде жарык көргөн ырларыңы экинчи жан берип, обондору чыгып аткарылсын деген мен чоң тилектерди сага айтар элем. Биринчиден чыгармачылык ийгилик, ден соолукта бол Тургунай. Мындан дагы көп китептерди чыгарып, ушундай чыгармачылыктын бийиктигин багынта бер. Азаматсың, сөз жок. Силерге дагы тынччылык, аманчылык каалайм. Тургунай Тайлакова жазым келчү. Багыттуу бакыт тилеп жылда келчү. Жыпар жыт гүл сыяктуу сүйүү берчи. Жандантып жаратылыш сырларын биз сагындык, саамал жутту жазым келчи. Бактарда үнүн баспай куштар сайрап, коктуда байчечекей гүлү жайнап, жылуулук тартуу кылып сезимдерге, сулуулук көркү менен тарткан арбап. Кар эрип, жашыл чөптөр башын баккан, көктөмдөн махабаттын сырын чеччү, көрктөнүп айлананы суктандырган, сагындык сүйүү чачкан жазым келчи. Күн жылып, ысык нурун тегиз берчи, дыйкандар жанын үрөп эгин экчү, туурулган берекелүү колдор менен сагындык үрөн сепкен жазым келчи. Кубанычка толуп балкыган, баталып бүгүн жалпыдан, китептин бет ачар майрамы кубанычтан жүрөк толкуган. Тургунай, сенин бүгүнкү күзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу китебиң бет ачары менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сага чыгармачылык ийгилик, ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпесин. Дайыма жаркырап жайнап, биздин сыймыктанган кызыбыз болуп жүрө бер. Атайын сага ыр жазган, ошону окуп коеюн. Жылуу сөзгө жүрөк толкуп кубанып, жазсам келди ырлар дагы уланып, жароокер ачык маңдай жылдыздуу, Тургунай кызгалдактай буралып. Жазса ырлар тизилишкен мончоктой, кыялдана суунун жээгинде бойлой, табигаттын берген белегин калем менен кооздоп жазат оймолой. Куттуктаймын кубанычтуу күнүңдү, көргүм келет калем менен жүрөгүңдү, китеп издеп чыккан ырлар тизбегин окурмандар бассын сенин үйүңдү. Бар бол, жакшынакай акыным, ыр дүйнөдө ырдын терген асылым. Урматтуу ыр күйөрмандары, урматтуу биздин окурмандар, Тургунайдын окурмандары, сиздер үчүн кичинекей менин сюрпризим бар. Каалоочулар 3 адам же 2 адам келсеңер, Тургунайдын китебинен мен ачкан жерди көркөм окуп бересиңер. Ошого жараша мен белек тапшырам. Каалоочулар келгиле, келе койгула. А то биздин Москва кайрыктар менен ары дүйнө чыгып алат. Алар ыр окуй берип көнүп калган жедеп. Келе кой. Азырынча мен бул сулуу кыз менен таанышканча дагы каалоочулардан экөө жигиттер барсыңарбы? Мен силер тарап келе бергиле. Тааныштыралы. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгармачылык кеченин катышуучулары, менин атым Кыял Ниязбекова. Ушул Алай районунун балам. Бүгүнкү кечеге кандайча келип калдыңыз? Бүгүнкү кечеге биз мына ушул Москва шаарындагы Мен сени сүйөм өмүр аттуу маданий коомдук клубунун Күлгүн кырак аттуу активдүү мүчөлөрүнүн атынан келдик да. Дагы кыз жалгыз болбосун, келгиле. Жигиттер шерип болобузбу? Mo чекедеги жигитти чакыралчы. Мага келиңиз. Агай, келе коюңуз сиз. Эрнис эмес, Эрнис зорго эле турат. Сиз. Келиңиз. Келиңиз. Бу жерде мен сизди ырдатпайм, ыр эле окуп бересиз. Талаадагы тагдырлар тентип жүргөн кыргызым,
тағдырына баш иіп теріп жеген ырысын, туылған жерді сағынып тұрып басып кете албай, тегереніп ай жылдар көрбей жүрөт ұл қызын. Таладағы тағдырлар кейіп жүрген қырғызым, таза кийинip нан ашты теріп жүрген қырғызым. Тақыр айла таба албай, айылына бара албай, тақыр башка өлкөдө өтүп жатат турмушуң. Таладағы тағдырлар өксүп жүрген қырғызым, бат-бат батир алмашып көчүп жүрген қырғызым. Көп жумушта алданып маянасын ала албай, сур булуттан асмандан кулагандай жылбызың. Таладағы тағдырлар мұңду басқан қырғызым, бирде болуп бирде жок эшсиз жаткан кыргызым. Кайыл болуп баарына, жалганына, чынына, далай оор баскычты коркпой баскан кыргызым. Таладагы тагдырлар уңайбагын кыргызым, жүз көрүшсөк кай жерде толкуп көңүл жылысын. Талдап айттым кичине таарынбагын кыргызым. Таладагы тагдырлардан таасын сөздөр бир үзүм. Жақсы олай бұл. Тарих тұрады да. Тентегелем үйдің бетін көрбөгөн, жақшы айтса жақшы сөзгө көнбөгөн, кеч киргенде чарчап келіп жуурканды жаап алып чыкпачы элем бөлмөдөн. Оюн кара кыз болчумун эселек, ойгончумун таң азанда эртелеп, кичинекей секелек кыз болсом да, Кудай мага ырыскысын берсе де. Кетти келбейт эми ал күндөр кайрадан, кызгалдактар кыялымда жайнаган, улап жолум гербенчидей өрлөрдө 39 жашка келип кетип баратам. Айтканга оңай тарых тура байкасам, басып өткөн тепкичтерим санасам, ар биринин өзүнчө бир бети бар, айтып турат колумдагы алакан. Саламатсыздарбы? Ушул кеченин күбөлөрү жана ушул кеченин себепкери болгон менин бир тууган бөлүм Тургунай, бүгүнкү китебиңдин ачылышы менен сени чын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолукта бол, кыздарыңдын жакшы күндөрүн көрүп, бактылуу өмүр сүрүп жүрө бер. Себеле жамгыр, жерге сиңип тамчылар. Себелечи армандарым арылар, сенек болгон сезимдерим өзгөрүп, сапырылып кайра баштан сагынар. Төкчү жамгыр төгө берчи токтобой, тоо таштарга, аскаларга тапырап, тагдырымдын бир сыныгын бүтөп кет, таба кылба, эзмелебе жанчылап. Себелебе жамгыр, жүзүмдү жуу тазартып, себелей бер жан дүйнөмдү агартып, саамайымды арчып алайын, сүйүү менен туйгуларын жашартып. Кана өр окуган биздин Тургунайдын окурмандары катарыңар менен номер 1, номер 2 жигит жана номер 3 бөлө. Кана сен ортого. Кана силердин калыстыгыңар 3-чү орун аркадан баштайбыз. Ким? 1-чи, 2-чи, 3-чү. Кимиси? Бөлөбү же 1-чи кызбы же жигитпи? Бөлөсүбү? Жигит 3-чү орун, кол чабуулар. 3-чү орунга биздин момундай бажырайбасам да бажырайтып коюшуп турмели. Аялзат деген спец выпуск чыккан, ичинде жалаң ар дүйнө клубу жөнүндө маалыматтар. Хочешь не хочешь биз жөнүндө таанышасың эми дагы. Кылсага. 2-чи орунду кимге анда? Бөлөгө окшойт, а? Бөлө баары тиги китепти албасың, сенин бешенең кара биздин ак калпак, жалаң ак калпак тууралуу жинагыбыз чыккан. Тургунай бөлөңдүн дабыры бар. Ушул китепти сага кайгарабыз. Ал эми
Жакшынакай биздин сулуу кызыбызга Тургунайдын өз колу менен биринчи орунду алгандыгы менен куттуктап, жакшылап кол чаап белекти тапшырып коелу. Куттуктайбыз. Белеңиз кут болсун, бул акыркысы болбосун. Дайыма ушундай сыйлуу белектердин ээси болуп жүрө бериңиз, сулуу кыз. Отуруп орун алыңыз. Жүрөгүнөн оргуп чыккан ырларын ата журтка арнап жазып жүргөн бар, жолдош кылып кагаз, калем обонду журту үчүн жалын болуп күйгөн бар. Муну ушундай жүрөгүнө ата журт деген муштумдай сагынычты түйүп жүргөн кыздарыбыздын бири дагы эле Тургунай Тайлакова. Тургунай Тайлакова өзүнүн тууган жер, ата журт тууралуу ырларынан окуп берүү үчүн не кылайлы? Микрофон берип коелу. Анда эмесе сиздерге мен талабым каттуу тагдырга деген ырымды окуп берейин. Талабым каттуу тагдырга, тарыны чечим зармунга, талаалап жүрөм жумуштап, бара албай үйгө ар жылда. Өкүнүч көчтү тагдырга, өзөгүм күйүп бардым да, өкчөлүп өксүйүм жете албай өрүгүшкан айыма. Кайнаган турмуш казанын кайнады кошо кайгында, көзүмдөн учуп ысыгынан кызарып пышкан тандырга. Күйлөнүп өмүр канаты, таңатат да кечкиреп, суранып ала албайсың көп убакыт белчилеп. Байланып жашым ортосу, басымдуу күндөр окшошу. Москвага таңылды чыныгы болбой коштошу. Мекеним, алтын турагым, сагындым мөлтүр булагым. Барамын күткүн тажаба, кең ачып жылуу кучагым. Кет албай жүрөм ай жылдап, туулган жер сага кусам. Дагы бир ырымды окуп берип коеюн, жуп кылып. Жолоо деген ырымды окуп берип коеюн. Дидарлашып олтурдум көккө көз камбай, даамын сезип сөздөрүн айткан аркандай. Денем козуп, жүрөгүм толкуп бир азга, ден дароо болуп, демигип бара жаткандай. Жанымдан чыкпай, жалооруп сени тиктедим. Жалындуу жаштык мезгилде экен илебиң. Жабыркап жүрөк жакшы эле ооруп тургансый, жашакты көздөн эмнеге экен билбедим. Маанайың жарык мен үчүн бүгүн келгендей, майнаттуу кемиң төгүлүп жатты элгендей. Мен дагы сага ыр арнап келдим бир кучак, миң бир күн өтүп жолугарбыз сезгендей. Мен дагы сага ыр арнап келдим бир кучак, миң бир күн өтүп жолугарбыз сезгендей. Мен тамашалуу ыр деп жазган элем ошол ырымды окуп берип коеюн. Алыкулдун тамчысымын, кыргызымдын жарчысымын. Ыр көлүндө бирге сүзгөн Байдууданын балдызымын. Одноклассник айылчысы, интернеттин айым кызы. Ачык айтып ак сүйлөгөн эл алдында жарык жүзү. Поэзиянын абасымын, булактардын тазасымын. Ыр жыттанган айланасы, кызгалдактар талаасымын. Ыргактардын талаасымын, кулпулардын баласымын. Акындардын арасында манжалардын салаасымын. Поэзияга бөлөнгөнмүн, ыр оозанып төрөлгөнмүн. Китептердин чөйрөсүндө билим алып көгөргөнмүн. Деңиздердин чаркындысы, толук айдын жарымысы. Ыр арнаган кыргыз элге акын эмес, жакын кызы. Ден соолугуңардын өмүрү узун болсун деген уктуңар беле, ушундай каалоо бар экен. Кылайын ден соолугуңардын өмүрү узун болсун деп туруп, дагы бир Жакшынакай эжекебиз ушул жерде отурат. Уринса эжеке, келиңиз. Бул дагы эжекебиз дагы
Тургунайдын таанышымын деп келген экен, менин да таанышым болуп чыкты. Кош тааныш эжекебиз. Оринса эжеке өзүңүздү бир аз тааныштырып, анан Тургунайга болгон кичинекей каалооңузду айтып коет деген ниетте микрофон сунабыз. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу жердештер. Бүгүн ушул сиңдим Тургунайдын автордук кечеси деп койсом да болот. Баарыңыздар куш келипсиздер. Мен өзүм Алайдын кызы болом. Атым Урниса. Тургунай. Бул Тургунай экөөбүз 10 жылдан бери таанышпыз, ушу Москвада таанышканбыз. Ошол кезде ыр жазам деп айтчу. Мына Тургунай, бул сенин экинчи китебиңден чыгышысыңдын. Мен сага эмнени каалайт элем? Негизги сен жараткандан атталган ден соолугуңду берсин, бекем кылып, өмүрүңдү берсин узун кылып. Кайсы жерде болболуңушу, жүзүңдөн күлкү кетпей, талантың өркүндөп, калемиң курчой берсин. Ушу кыздарыңдын алдында жаркыраган апасы болуп жүрө бер. Көп сүйлөйүн дедим, толкундан сүйлөп атам. Анан ушу гүл бейнет кылганды жаман көрөм. Ал 3 күн туруп соолуп калат. Акча берсем, аны да чоткулуп иштетесиң. Бир аз билегим бар, ошону берип, анан сагырымды, арнаганырымды окуп берейин. Сага болсун ирбелегим. Кынап ырдын шурусун сапка тизген, ар теманы чагылдырып жаза билген. Акын сиңдин Тургунай өлкөлүндө терең сүзүп, ден күч алган эргүлөрдөн. Бир гана ырлар жазып чектелбестен, поэма тамчы жазып жүрөк эзген. Аз да болсо өрчүтүп көркөм өнөр, адабиятка өз салымын кошуп келген. Окуганда ырларын кадимкидей, образга киргендей берилемин. Куттуу болсун Тургунай ушул кечең, болсун сага ушул менин ырбелегим. Бул жерде ушу Тургунайдын ушул китебинин чыгышына, бар жогуна жардам берген ушул Айжандын да ниети күч. Сага 4 сагыр айтам сиңдим. Ары күнү акындарын жетелеген, акыл айтып, кеңеш салып жардам берген. Айжанга да ыраазычылык билдиремин, ыр кайыкта биргеликти сүзүп келген. Сага да чоң рахмат. Ушундай таланттуу кыздарыбызды дагы болсо жарык эмеге кыргыз элине таанытып чыгара бер. Рахмат барыңарга. Жагымдуу сөздөрдөн кийин кантип биз дагы ырларды окубай коебуз, албетте окуйбуз. Бүгүн бизге Тургунайдын туугандарынан дагы келип отурат. Ал ушуга чейинки айтылган баардык каалоо тилектерди кабыл болсун деп отурат ичинен омен кылып. Айткан каалоо тилектер кабыл болсун, ак сүйүүдөн жүрөктөр жалын болсун, арыбай кызмат кылып ата журтка ар дайым кошконго зор салым болсун. Тургунайдын салымы мынакей күзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу ыр китеби болуп отурат. Мына ушул китепти куттуктап эжекеси Саида айым келди. Саида келе кой. Меймандар, мына сиңдим Тургунай, ушул сенин биринчи эмесе экинчи китебиң бет ачар болуп отурат. Ушул калемиң дагы курчуй берсин. Эки кызыңдын уйзурун, урматын көр. Акам менен жеңемди сыйлаган, сыймыктанган кыздардан бол. Сиздерге да ушул кечеге келип, ушул сиңдимдин бет ачар китебине катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Ушундай дагы кечелерде, жакшылык менен күндөрдө жолугуп жүргөнгө насип этсин. Ардыны адабий клубу үчүн, Москва өкүлчүлүгү үчүн өзгөчө дагы бир күн болуп отурат. Анткени бизге учурда Ардыны адабий клубу Кыргызстандын 7 дубанына канатын жайган, 7 областта бирден координатор иштеп жатат.
мына ошол областтагы жана борборубуз Бишкек шаарындагы Ары Дүйнө клубу дагы бүгүнкү күндө активдүү иштеп телевидениянын бетин бербей келе жатышат. Бишкек Ары Дүйнөсүнөн бүгүнкү күн насип этип келип отурган Чынара кызыбызды чакырып коелу. Бишкек шаарынан, Бишкек Ары Дүйнөсүнөн келип отурат. Чынара өзү жөнүндө бир аз тааныштырып, анан бүгүнкү кечебизге болгон каалоо тилектериң болсо. Кутмандуу кечеңиздер менен бүгүнкү поэзия кечесинин көрөрмандары, саламатсыздарбы? Сиздерге борборубуз Бишкектен жалындуу ысык салам. Senin çıkarmacılık бүгүнкү кечең менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Çıkarmacılık жолуң даңгыр болсун. Бул кече сенин төл башың эмес. Мындан кийин да бир топ кечелерди өткөр, Ары Дүйнөнүн ак кемесинде калгып сүзүп жүрөлөр. Мен өзүм тааныштырып кетсем, мен өзүм поэзия дүйнөсүндө Чика Умартеги деген ат менен таанымал болгом. Ошон үчүн Чынара десе көпчүлүгү таанышпайт мени бул жерденчи. Анан Тургунайдын Түйшөлүү дегенин окуп берейин. Тартуу деген өткөн кечиресиздер. Берсем деймин жүрөгүмдү тартуулап. Жүргөнүңдү билем жөө жай аңуулап. Жаза атсаң огуң учат асманга, бирок барбайм мен өзүмдү таңуулап. Ачсам деймин ачыла элек сандыгым. Төгүп салып ичиңдеги бардыгын, көзүңдөгү сыйкырыңды байкадым, бирок айтпайм, эртайы бар сырым. Өзүң издеп, ачкычында табарсың, шайыр мүнөз пейлиң менен жагарсың, угуң мээлеп, жүрөгүмө түз атып, турмушумда мерген болуп каларсың. Мен деле жанды сүйө алам деген ырым бар эле, оон Арзбек Бегияров. Ошону окуп берип коеюн. Агарган таңда жел арга асты айдаган, ак булут болуп жүзүңдөн сылап өтсөмдү, албырып турсаң жүзүңдү күлкү уялап, таркатып кумар сагыныч менен көксөөмдү. Кызарган күндөй жылуулук бойго таратып, күлмүңдөп турсаң үмүткө шоола таратып, элигип жүрөк эркиме турса баш ийбей, эзерки жандар ашыкты бутун саматып. Мээримин төгүп, колдосо бизди бүт алам. Махабат отто жалындап мен да куялам. Сампарлап жаап, бакыттын турса бүртүгү, от болуп күйүп, мен деле жанды сүйө алам. Мен деле сүйө алам, мен деле Москвага бара алам деп келип калганда кербези да. Куш келипсиң Чынара. Айга күнгө теңегиз, акылы бар ченегиз, Ары Дүйнө бар бол деп бата тилеп келебиз. Кабыл болуп тилектер эл алдында жүрөлү. Ары Дүйнө клубу ары дешсин жүрөгү. Мына ушундай ару жүрөк кызыбыз Тургунай Тайлакованын Алтын апам деген ырын уганы дагы биз кыздар чогулуп алты чечип берсе жакшынакай бир ырды аткарып коелу деп атабыз. Мен сіздерге Алтын апам деген ырымды окуп берип коеюн. Алтын апам айдай сүйкүм ажары, ааламда жок күндөй нурдуу жамалы, аялдардын сулуусу да улуусу, ак таза ажайыпке ааланы. Бал сөздөрүн балдарым деп арнаган, барбы деги энеге окшош башкадам, бакыт чачып үйдүн нурга бөлөгөн баатыр өңдү кайратыңа таң калам. Жырылганда өмөчөгү үзүлүп, жаным кызым тура кой деп аяган, журкан жаап жатсам ооруп кез-кезде, жаш агызып колдон кармап таяган. Асыл кечим апам айтып түгөн күз, дастанымсың аяк жок бүтпөгөн. Далай жолу
Oynup sırttan keç gelsem darbaz açıp sendey can yok kütbөгөн. Keçir apa, keçir kılsam tentektik koyunçu yaşlığımızı estetip. Keçirelem keyde sözüm uqbagan keçir apa, yaşlığımdı uğurdasam. Keçir apa, canınızdan alısmın, күн öylöbön, kıyın kezen kıyırdı. Oğurganda canınızda bolbogon keçir apa, vraç emes, akın bulgan kızım. Enelердин урматына өзүңөргө силерге жалпы кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон энекем деген ырды аткарып коелу. Урматтуу залда отурган биздин күйөрмандар, окурмандар кошулсаңыздар болот. Бул бала кезден баарыңыздар билген ыр. Yarık düğünü yaşo bergen, baskan yolum bir aşu gereken. Can geyirgen azaplarga çıdagan, hayrat gücün asmaz oğu gereken. Hayrat gücün asmaz oğu gereken. Balam üçün öpünüzü berimin, aytı bütküz ağzımda gereken. Senin üçün yalnız olamsın, ömrüde bütün gönlüme gereken. Ömrüde bütün gönlüme Yarık düğünü yaşo bergen eneken, baskan yılın aşo bereken. Can geyipken azaplarga çıdagan, hayrat gücün oğu bereken. Hayrat gücün askat oğu bereken. Hayrat gücün askat oğu bereken. Uzun ömür, бекем денсаулык каалайбыз. Силердин кыздарынын, уулдардын бешинесине бар болсун демекчибиз. Жамап жаскап, жон териден башкасын бере коет эң акыркы акчасын. Табигаттын кырсыгына кабылсам, билем апа, кирпик көзүң какпасын деп, апалар дайыма биз үчүн жүрөгү ооруп турган керемет жандар болот экен. Анда эмесе апалар үчүн жакшылап бир кол чаап койбойлубу? Рахмат. Айжамалы. Ырдаганда тура албайсың жөн карап, чиркин дүйнө, мука мүндүү сулуу кыз ыры менен арба эле баратат. Москвадагы кыргыз коомчулугуна мен сени сүйөм өмүр аттуу автордук долбоору менен жакынкы күндөрдө өзүңөргө белгилүү болуп мына мүчөлөрү кошулуп келип олтурасыңар. Айжамал Иманова кызыбызды чакырып коюуга уруксат эткиле.
күн кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү ушул жаштакай автордук кеченин биздин жазганда да аябай курт жазган таланттуу кызыбыз Тургунай Тайлакованын кечесине куш келипсиздер. Не демекчимин, менин дагы эң уютку ушул акындык жүрөгүмдө кайнап жаткан чыгармачылыкка жол баштаган Айжан биз канат байлатып учурган аруу дүйнө деп билебиз. Айжан сен да чыгармачылыгына чоң ийгиликтер болсун. Канча жүрөгүндө бар арзуу үмүттөрү ушу аруу дүйнөдөн башталып атат. Чындыгында аруу дүйнөнүн жүрөгү дайыма аруу. Ушундай жаштарды катарына кошуп келатат. Ал эми мен бүгүн аз да болсо ушул коомдон өзгөчөлөнүп өзүмдүн автордук мен сени сүйөм өмүр деп маданий коомдук борбор деп долбоор уюштурдум. Азыр күндө болгону 2 ай болсо дагы эми каалоочулар көп болуп 200дөн артык болгону 4 клубтан турат. Кичине түшүндүрүп кетейин эмне экен дегендей. Жашоого адам баласы жаныбарлардан айырмаланып эмнеси менен келет, акылы менен келет. Бул өмүр деген ушунчалык кымбат, ар бир минутасы баасыз. А биз өмүрдү сүйбөсөк жашоодо эмнени сүйөбүз? Менин негизги максатым бул жашоодо ошол жараткандын берген өмүрүн ар бир минутасын баалап, позитивдүү жашоо, ошого татыктуу жашоо өтүү. Ошол Алтын Курак, Гүлмүн Курак кыргыз жаштары анан Алтын балалык деген 4 клубтан турат. Бүгүнкү күнү биздин ошол Күлгүн Курак клубубуздун эң активдүү катышуучуларынын мүчөсү Тургунай Тайлакованын атынан келип отурабыз. Бул клубту Махабат кызыбыз жетектейт. Жанымда турган методикалык көптөгөн китептердин автору. Бул аябай керектүү, таап алдым элдин ичинен өзү келди. Кудай таалага айттым эле, бул кыргыздын келечеги деп билем. Мына Кыял ады деген биздин сонун жигит кыздарыбыз турат. Сөзүм көп, бирок сөздү кыскартайын. Ылайым Кудай таалам берген ушул талантты кыргыздын келечеги үчүн, кыргыз эли үчүн дайыма патриоттуктукта жаза бер. Лекчелер толо берсин, окурмандарым боло берсин. Алтын башың аман болсун. Uzun ömür sürdüğü solda. Buyurun Kur'an. Тургунай Тайлакова кызыбызды дагы бир жолу куттуктап, төмөндөгү үрдөстөрүбүздү ырдап коелу биз. Биз без тренировки анча-мынча адашып кетсек, коштоп турасың мени. Baby
урматтуу Тургунай Тайлакова эжеке, бүгүн сизге чыгармачылык эле каалайбыз. Ар дайым ушундай өр дүйнөсүнүн кемесинде сүзүп, ушундай бир көркөм ырт қызметтерин жарата бериңиз, калемиңиз курча берсин. Анда мен сиздерге жагымдуу десте, бул жашообузда жаратылышыбызды гүл козусу, жашообузду ыр козойт демекчи. Жүрөктөн ыйман, көңүлдөн ыр түнөк тапсын. Жан дүйнөбүз наристедей таза болсун. Ару махабат ар бир жүрөктө жашасын. Келиңиздер, сиздер үчүн жакындуу чыгарма.
солай бола бермей. Андан алып болса, мұндан алып алса, жаным сені баға бермей. Андан алып болса, мұндан алып алса, жаным сені баға бермей. Мүчөлөрдү бул жака чакырам. Келгиле. Чынара сен дагы кел. Биздин катарда общайбыз. Дагы бир жолу Кутман Кушубак кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү Тургунай Тайлакованын Күзүндө гүлдөгөн алмалар аттуу автордук кечесине келип отурган жалпы коноктор, угармандар. Бүгүн биз Тургунай деп, Тургунайдын көңүлү деп келип отурабыз. Анткени калган көңүл менен кеткен өмүрдү эч ким кайтара алган эмес. Мына ушул көңүлдү улайбыз деп силер келип отурасыңар, ошондой назик көңүлдү улайбыз деп биз келип отурабыз. Тургунай китебиңдин ачылышы кут болсун. Экөөбүз бир айлап күн түн дебей ар бир сабына өңүлүп отуруп чыгарган мээнетибизди бүгүн элге тартуулап отурабыз. Буга менин дагы кубанычым койнума батпай турган жери. Фамилиясы эле Тургунай Тайлакова жазылып алса, мен эле китебимди деп алчудай болуп калдым. Мен деле кошо окуй берип жаттап алдым көп ырларын. Мен ачып койгон бетти берсеңер. Ырды кыска окуганды аябай жакшы көрөм да, зорго таптым 3 куплет ырын. Эх мезгил сенин арышың кыйын. Тургунай Тайлакова. Ооруган жүрөк айыкпайт дечи, бүлбүлдөп чырак жарытпайт дечи, жылуу сөз жакшы мамиле гана адамды эч бир карытпайт дечи, бакыттын кушун учурган жаман, акчага көп кутурган жаман, убакыт баркың билбестен бекер, маанисиз күнгө уттурган жаман, жаштыгың өтсө табышың кыйын, өмүрдү карыз алышың кыйын, катардан калбай каалгы учкан, эх мезгил сенин арышың кыйын, өмүрдү карыз алышың кыйын. Мына ушундай жакшынакай сактардын автору Тургунай Тайлакованын бүгүнкү өздүк кечеси менен куттуктап, биздин жигиттердин колунан гүл алып койчу Тургунай. Куттуктайбыз, куттуктайбыз, куттуктайбыз. Ал эми калган жанагы картасына отурабыз. Биздин чогултмайыбыз бар, аны өзү деле жакшы билет. Өзү деле буга чейин баарына кошумчасын кошуп келген. Ошол кошумчабыз сенин картаңа түшмөкчү, списогу сенин личкаңа бармакчы деп туруп, микрофонду кимге узатайын? Ким даяр? Ырлардын кыскарабынан, Сиз мендиксиз. Көздөрүңүз тигилип көздөрүмө, көп жыл болду таанышып көргөнүмө. Көрүшкөндө арбак кубанычтан батпай кетем көйкөлгөн көйнөгүмө. Сагынамын, санага алдырамын, сагынычтын учкунун сапырамын, сансыз гүлгө конуп бир жүрөгү деп, кызганычтан ар ойго кабыламын. Уйку көрбөй, түндөр барат узарып, ууз сүйүгө бүткөн боюм тушалып, унут болгон жүрөктөгү эски дарт, улам кайра тутанып да күч алып. Сиз мендиксиз, ыра көрбөйм башкага, сүрөтүңүз чейин бийик аскага, сактап калар дараметтүү күчүм бар, селдей агып, башка күчтөр жатса да. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ушу Тургунайдын чакан кечесинин катышуучулары, баардыгыңыздар кош келипсиздер. Тургунай бүгүнкү китебинин ачылышы менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Өзүмдүн атыман жана ушу ару баштардын атынан сага дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди, чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Калемиң эч убакта кургабасын. Жомок сымал мен жашаган алачык, балалык деген ырың окуп берейин. Жомок сымал мен жашаган алачык, сырткы кооздук көркөмүнө жарашып, калтырыпмын балалыктын бал кезин, кол булгалап жаштыгыма баратып. Кенен ичи таза болчу бөлмөлөр,
жерге сиңбей толуп турчу көлмөлөр, балалыктын балкып турган кезине күбө болчу мен ойногон дөбөлөр. Аптабымыңа кактап ысык күн нуру, чар тарабым жарыктыкка курчалган, бала кезим эң бактылуу кез экен, кыялымда эң бир кымбат из калган. Керек мен бул жашоодо кыздарыма, керемет таза абасы айлананын, бактылуулук байланып бешенеме, оорубай жүргөнүмө миң шүгүрлөр. Керек мен бул жашоодо ата-энеме, саламдашып жүз көрүштүм элдер менен, жылуу жүз баарлашы бакыт тура, тоодо эмгек жарата албай калсам дагы, керек мен кең пейилдүү кыргызыма. Кутутайым, дайыма бар болуңуздар. Ушинтип көрүп жазып, дептериңерге, китептериңерге толу берсин. Силерге рахмат, кош келипсиңер. Ошо сизге ата-энеме деген ыр окуп бермекмин. Бапес деп багып өстүргөн ата-энем менин медерим. Жашоого жарык из берген тоолордой бийик эмгегим. Жүк болуп күндө көтөрүткөн түйшүгүм артып кыйнаган. Өөнчүк чачып ойносом артымдан күлүп жайнаган. Алмаларды гүлдөттүңүз көрүп берип, мезгилдердин берекелүү күзүндө. Сизге тартуу дегендериңизди окуп берейин. Берсем деймин жүрөгүмдү тартуулап, жүргөнүңдү билем жөө жаямулап, жаза атсаң огуң чат асманга, бирок барбайм мен өзүңдү таңуулап. Ачсам деймин ачыла элек сандыгым, төгүп салып ичиндеги бардыгын, көзүңдөгү сыйкырыңды байкадым, бирок айтпайм эрте али баш сырым. Өзүң издеп ачкычында табарсың, шайырыңды өз пейлиң менен жагарсың, огуң мээлеп жүрөгүмө түз атып, турмушуңда мерген болуп каларсың. 18 жаш. Өткөн өттү, өтмүш кайра кайтпасын. Жакшы күндөр гүл багымда жайнасын, гүл кайырдай жүргөн кезим буралып. 18 жаш, жаштыгым кайдасың. Кеткен кетти, кечим артка кайтпасын. Аппак таңым ар бир күнүм кайдасың. Атыр гүлдөй ачылган бир мезгилим. 18 жаш, күлгүн курак кайдасың. Билем анын, эч айдасын таппасын. Жашырынып алыс-алыс жайдасың. Мени менен ээрчип неге келбедиң? Башка жаштар көрүп жатат пайдасын. Күчүм жетпейт, кайра артка кайтканга, убакытка жылбачы деп айтканга, мейли болсун закон ченемдүү, берейинчи жаштыгымды жаштарга. Айнагүл жеңиш келе болгула. Кел классташ деп мынакей классташтары Тургунайдын 11 жыл бир класста окуган жакын достору келип отурат. Айнагүл жана жеңиш келе болгула. Поэзия сүйүүчүлөрү. Тургунай мен мектепте 11 класс бир окуганбыз. 5 классынан эле ыр жазып калчу, ошол мезгилде окуп калчубуз. Тургунай, кечең кут болсун, ишиңе ийгилик, ден соолук, кыздардын оозун көрүп жүрүңүз. Албас сөзгө жогоракпыз. Айна. Колдон келишинче сүйлөп койгон. Кымбаттуу коноктор, куш келипсиздер, бардыгыңыздар. Ушул ойнаш классташым айтканда биз бирге окуганбыз, баарыбыз. Эмне дейбиз эми? Тургунай классташыбызга ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык, калемин курчу берсин классташым.
Москвада, Кыргызстанда келе албай калган 80дин атынан аз да болсо биздин белегибизди чыкпайбы. Сөздүн улугу белектин буругу тапшырылууда. Кол чагып коштоп коебуз. Классташтардын атынан Тания Бука ичинде бар бир бука дейт. Эртең ата-эне сатып алып байлап коет куроо, Классташтарга өкүнүчтүү бир нерсе айтайынбы? Үчөн классташсың, Бирок чиркин кааласаң да бир класста окубайсың, эми канча сагынсаң да бир партада олтурбайсың. Өкүнүчтүүсү ушул экен, классташтар менен кийин эскерүү гана калат экен. Анда эмесе Тургунай Тайлакова өзүнүн классташтар аттууларын окуп берип койсун. Бирге окуган классташтар. Билинбеген кусалуу сагыныч бар. Балалыкты эскерип сырдашканга бизде азыр чынында убакыттар. Мектептеги шоктонгон күндөр калып, мезгил ушту сабалап, жылга айланып. Уул кызга ата-эне болуп калдык, үй бүлөлүк турмушка биз байланып. Билим берген мугалим, эже агайлар, ардакталган адамдар сезимдеги кайталангыс ойнок кез түшүбеске ойго салды. Окуучулук кезинмени бар болгула бир окуган классташтар. Бала бойдон эсимде калгансыңар. Башынан баштасам, кана эле барактап өткөн күнгү бош барактар. Биздин кубанычыбызды дагы, кайгыбызды дагы тең бөлүшө, кайсыл жерде болсо дагы жаныбызда жандап турат экен. Мына ошентип Тургунайдын бүгүнкү кубанычын коштоп келип отурган эжеси Диларам, акеси Кайратбек жана бөлөсү деп жазып койду, же Кайратбек бөлөсү түшүнбөй калдым. Шылсам мына жерде жазылган сөздөрдүн баарын окудум, келе бериңиздер. Эжеси Диларам, акеси Кайратбек бөлөсү. Куш келипсиздер. Бүгүнкү биздин ушу кызыбыз Тургунайдын поэзия кечесине ушу сиздердин алтындай болгон убактыңыздарды аябай ушул кечеге келип катышып берип турганыңыздарга баардыгыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Сиңдим Тургунайга болсо биздин каалообуз, биздин пешенебизге ушул Тургунайдын ден соолугу чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, иштерге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыгга ушул мына тушоолун кесилип турат, мына мурдагы китептери чыкты. Чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Кудайым не тилесең ушу тилектериңе жете бер. Эки кызыңдын озуларын көр, дайым жакшылыкта жүрсүн. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кеченин катышуучулары, баарыңыздар куш келипсиздер. Карындашым Тургунай, сага бекемден соолук, чыгармачылык ийгилик, дүйнөдөгү эң жакшы өзүмө каалаган нерселер баарын каалайм. Мен дагы 15-20 жыл мурун кичине чиймелегенде ошондон өзүмдүкүдөн бир шенгел айтып кетейин. Мезгилди күндөр өтүп сүрөр артка. Бул күндөр калар эртең тей алыста. Эх чиркин кайда кетти аттың ай деп өкүнөрбүз эртең эле улгайган соң. Жаштык кес кандай сонун назик нерсе. Ыйласаң кайтып келбес өтсө кетсе. Андыктан сага айтарым замандашым. Ойно, күл, иште, карлыкка кам көр, жаштарыңдын бар кезинде деп. Экинчи курста окуп жүргөндө жазганмын. Шунун айткандай бул жаштык өтөт экен, кетет экен. Азыр балдарыбыз өзүбүздөй болуп калды, Кудайга шүгүр. Карындашыбыз экинчи китеби дагы көп китептер болуп, поэмалары, романдары чыксын. Ошону каалайбыз. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт. Заманыбыз тынч, эле журтубузга баарыбыз эсен аман иштеп, жарык жүз менен барышты. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Сол кичине белегибизди тапшырып коебуз да.
Мен ошо сөзүмө кыстырмай кылып, аруу тилек ошо клубуна чоң ыраазычылык билдирем. Ушул тургун айдын кечесине уюштуруп берген уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө баарыңыздарга чоң рахмат. Ошонун ичинде ушул Айжан эжесине сизге дагы өтө чоң рахмат айтамын. Тургунай дайым көп айтат сиз жөнүндө. Үй бүлөлүк бакыт, ден соолук тилеген тилектериңизди айтыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат тилектер кабыл болсун, урматтуу туугандар. Ошол биздин жакшылыгыбызга келиш үчүн силер аман болгула. Отуруш көркү болобу, ырдабасак тил безеп, отуруш көркү болобу, оюн ойноп күлбөсөк деген экен илгери бир чогулуп отуруш кылып аткандар. Анан сыңары бүгүнкү биздин деле кечебизди бир чети отурушта атап койсок боло берет да, туура. Ушул отурушка мен бир жакшынакай оюн кошуп кетейин дедим. Оюн жакшы, бирок серьезный жагы деле бар. Өтө эле оюн эмес. Ырдаганды билгендер чыккыла менин жаныма. Ырдай алам дегендер чыккыла. Анан жерге түшүп жабыра, эң кара тустук уракталар. Кези кесип үчүрүп байлап кайрадылар. Көзүңдө да гүлдөй кетип алмалар. Сырдыгын гүл алып беттен эркелеп, алыс учуп сапырылып саралар. Жолун булгур шашпа мезгил дегенсиң, көзүңдө да гүлдөй кетип балалык жок сымал мен жок, чоңуз менин сөзүмдү түшүнбөй калыпсың. Ушул ырдоон койсола. Gözüm
Азаматсың Абды. Эмки сапара Абдынын концертин берет окшойт. Концертин күнүндө гүлдөгөн алмаларды. Дуэт кылып. Күздүн күнү жерге түшүп жалбырап, калат бостап ырак талалар. Кезип келсе бүчүр кайлап кайрадан, көзүндө да гүлдөгөн алма бар. Сыдырым жел алып кеттин эркелеп, алыс учуп сапырылып сана, жолуң болбур шашпа мезгил ай дегенсиң, күзүндөдай гүлдөй кеткен алма бар. Азаматсыңар бир эле чакырышта келип ушунча аткаруунун өзү эле канчалык эрдик жасадыңар. Советтер Союзунун Батыр деген наам берейин деди беле, бирок Советтер Союзу урап калганда. Албетте биринчи орунду талашсыз ким жеңди? Абдыга өз колу менен Тургунай Тайлакова китебин тапшырат. Ал эми бул эки кызга мен сооротуучу белек тапшырам өз колум менен. Аялзат деген журнал негизи Бишкектен чыгат. Бул өзүнчө журнал, бирок бул санына бир гана ары дүйнөнү чыгарып берди да биздин сурообуз боюнча. Бишкектен Аялзат деген суроо чыгат. Эгер моментип мен чыкканга окшоп бакыйып чыккыңар келсе, мен менен байланыштыла. Биринчи бетине жалгыз өзүңөрдү чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Договор түзүп алдык Аялзат менен да жөн жүрбөй. Асыл зат аялзаттардан болуп жүрө бергиле, бактылуу эне болгула, кошконуңар менен кошо карып, жакшынакай татыктуу кыргыздын сыймыктанган кыздары болосуңар деген үмүт менен ушул журналды тапшырып коюңар уруксат эткиле. Анда эмесе биздин ары дүйнө силерде кандай график? Бизде ары менен подработка көрөт. Бирөө вообще барбай айтмага окшоп бир айдан бери жата берет үйүндө. Ошентип ишин таштап Мытыши шаарынан жетип келди ары дүйнөнүн дагы бир сулуу кызы. Азыр даярданып атат. Ага чейин ушул кыздын ырынын урматына ал сүйүүжөндү ырдайт. Азыр эле айтып коем, Тумара, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген ырыңды суранабыз. Ойлонуп тур. Ага чейин сенден сүйүү тууралуу ыр суранабыз. Кирип барам деген ырымды окуп берип коеюн сиздерге. Сүрөтүңдү жылмайгансып тиктейсиң. Жүрөгүңө кулпун ачып кирдейсиң. Коду жокпу? Ачылабы деп айтсам, көзүң кысып, кеттегиңде ирмейсиң. Көрүп турам нечейинирээк бир күндө, жакындатып жамалыңды үңүлө. Шыбыраймын, сен уккан сып кебимди, кирип барам билгилдестен үйүңө. Койсоң деле бөлмөлөрүң кулпулап, ачып алам колум менен ургулап. Жаялабын бир бурчунан сүйүүңдүн, от жагамын үшүтпөстөн жылуулап. Махабаттын ийримине катышып, жеңип алам атаандашты каймашкан. Баш байгенин ээси болбанам мен, үзүлбөсүн колдорубуз кармашкан. Кооз кошко фантазиям жетерлик, булбул үнүн короомго сайраткан. Кандай күндөр күтөрүн, жолубуздун эки айрылыш бүтөрүн, кечирип кой бакыт тапкан ченелгиз, сен сүйгөндөй мен өзүңдү сүйбөдүм дейт. Даярбызбы? Тумара Абдиназарова алыскы Мытыши шаарынан келип отурат. Биздин ары дүйнөбүздүн ары кыздарынын бири, алтын үндүү. Дайыма бул ырдамайынча биз кечеден кетпейбиз. Ошон үчүн бул метродон билбейм бир выход болчу, выходун таппай жүрдүм деген шылтоо менен жетип келди.
Саламатсыздарбы? Тургунай бүгүнкү майрамыңды куттуктайм. Ылайык мындай чыгарма көп жарат. Bir adam var yani, var çıkar. Yemiş. Durup sağa karar bir adam var. Жалбарып жүрөгүңдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Муңкан соң муңду жазар миң амал бар. Моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Жай келбесең күзгө калып, күзгөтөп, күз келбесең кышка барып. Ошентип 12 айым өтүп кеткен. Ошентип ар бир күнүм кайталанып. Ошентип 12 айым өтүп кеткен. Ошентип ар бир күнүм кайталанып. Ой сеген тагды сага жолуктурбай, тарынбай, кыйгач келген жол куршундай. Күткөнмүн келбесең да өмүр бою, сайдандан жарым күткөн колуктуудай. Күткөнмүн келбесең да өмүр бою, майдандан жарды күткөн колуктуудай. Мен сени жаштап өткөн жолдон күтөм. Мен сени жаштыгы жолгон жойдон күтөм. Күтөмүн эң акыркы түңүлүмөн. Күтөмүн кайдылар Күтөмүн эң акыркы түңүлүмөн. Күтөмүн акыркы Өзү эле келе бербейт. Жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек деген Алтынбек Исмаилов аттуу жигиттин ыры бар эле. Мына ошондой алдыңарга чакыра турган кызыбыз адамча жашоо менен бирге жан дүйнөсүнө төңкөрүш жасай билген кыз. Ал кыз ким? Тургунай Тайлакова. Тургунай Тайлакованын ыраазычылыгын угуу үчүн жана колундагы жана башында кескен китебинин тушоо кести лентасын кийинки биздин кыздарыбызга же жигиттерибизге өзүнүн каалоосу боюнча тапшырып коюу үчүн микрофон узатабыз. Урматтуу поэзия сүйүүчүлөрү, туугандарым, калемдештерим, эже сиңдилерим, агайындерим, баардыгыңыздардын ошол мени сыйлап, мен талантыма көңүл бөлүп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Башымды ийип таазим кылам сиздерге. Дагы эле мен толкунанып турган убагым баардык эли журтубуз тынч болсун. Бөтөн элде, бөтөн жерде иштеп жүрөбүз. Эсен аман Кыргызстанга
капчыктарды толтуруп, ден соолугубуз чың болуп, ата энебиздин балдарыбыздын алдына жарык жүз менен барганга Кудайым ошол күндөрдү насип этсин. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, чоң рахмат айтамын баарыңыздарга. Биздин ушундай салдыбыз бар. Кийинки презентацияны эки китеби бар, эки китептин автору эми 3-чү китебини жакында чыкканга аракет кылып жаткан биздин аруу дүйнөнүн активдүү мүчөсү, ыйык тил, ала тоо айымы медалдарынын ээси Нуржамал Айтбаева эжеге мен тапшырып койсом ушул лентаны. Сентябрь айында Кудай буйруса, атага тазим аттуу китебин бет ачарына жалпыңыздар чакырам. Жайкы эс алуу дейт, 2 ай эс алабыз дегендей. Сентябрда буйруса дагы жолугушабыз. Назира, айтылуу айдай жүздүү Нуржамал кыз келе кой, сени мында чакыралы. Кийинки презентация сеники экен, эл алдында эстафета тапшыралы деп Нуржамал Айтбаева кызыбызга ушундай өзүнүн автордук кечесин өткөрүп алсын деген жакшы изги тилектер менен эстафетабызды өткөрүп отурабыз. Демек, аруу дүйнөгө дагы канча жолу келишиңерге туура келет экен. Анда эмесе, жыйынтыктоо алдында, ушул жыйынтык кечебиздин алдында жалпы келген, ушул бүгүнкү келип берген жалпыңыздарга чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Башыбызды ийип таазим этебиз. Тургунайдын атынан, жалпы Аруу Дүйнө клубунун атынан сиздерге терең ыраазычылык. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Көлдөн качып, көлчүк сууга кириндик, эске келип издебейли башкарга, элибизди сактайт жалгыз биримдик. Биримдикке чакырабыз баарыңды. Бир бол кыргыз бөтөн элде, чет жерде, сактай бергин улуу кыргыз салтыңды, салаваттуу өлкө болор кез келсе. Айткан каалоо тилектер кабыл болсун, ак сүйүүдөн жүрөктөр жалын болсун, арбай кызмат кылып ата журтка, арубак кошконубуз салым болсун деген аруу тилектер менен бүгүнкү кечебизди жыйынтыктайбыз. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ак булуттан себилген кар болуңуздар, дайым ушул турмушта бар болуңуздар. Кийинки кечеден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар деп жалпыңыздарды сүрөткө түшүүгө чакырабыз.